ички сында эси, акылы, дили толук сынга толгун, өтө баамчыл, абдан сезгир, билүүсү жакшы жетилген адамдарды билги же билгич, биларман атагы менен атаган. Сөз айкаштарында сөз билги, жөн билги болуп келет. Билгичтер адамдын ички сырын, шырп эткен кыймылын айттырбай билүүгө жетишкендер болуп, ички сырды байкайткы адамдын кыйын билгичи Олжобай менен Кишимжан кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгү дегенде кыраакы келет. Билги билгичтин сезгерлик сынын гер жыландын кепшегин, сур жыландын сусаган билет деп сыпаттаган. Ички сынчылык тарыхында билги мурда өзүнчө атак болуп, тарыхтагы кээ бир хандарды билги наамы менен кошо атаган. Алсак паланы билги хаган деген сыяктуу. Чукугандай сөз тапкан, сөздү билип айткан кыргыздын төкмөлөрү, кызыл тилдүүлөрү, табияттан кооздугун, адамдардын ички сырткы сулуулугун сезген ырчы, акындар билги сынына толгон сезим адамдары болгон. Билгинин эң чоң өзгөчөлүгү өзүн билүү, эмне иш кылууну билүү жана эмне иш кылбоону билүүбүздөн байкатат дегенди дүйнөлүк акылмандарда атайын белгилеп келет. Ал сынчылардын сынына толбогон, сын көзүнө илинбеген демейки адамдарды эл өзү адамдын ичи сыртына, мүнөзүнө карап, жакшы жаман адам деген сындары менен баалай аалатка ыйгарып, эл көзү сынчы деген өкүм макал чыгарып сын койгон эмес. Кыргыз сынчылык маданиятынын адам сынчылыгында ички сынга толтуруу ченемдери жогоруда көрсөтүлдү. Ал эми адам сынчылыгы ички сын менен гана адамды толук сынга толтура албаган. Адамдын ички тышы сыны тең толгондо гана телегей тең адам сынына толгон. Ал телегей тең болуу үчүн сынчылар эки жагына тең карап, өңү сулуу, сулуу эмес, акылы улуу, сулуу, эрди кабаганан сына, эрдик билекте эмес, жүрөктү деген макалдарды чыгарып, адамдын ички сыны, жүрөк, акыл жана сырткы өңү кабагы сынын тең кароону баса белгилеген. Көрсө, адамдыкка толумдуулукту ички сыны, тышкысына кароо дүйнөлүк адам таануучулукта бар нерсе экен. Ал дүйнөлүк акыл сүйөр германиялык Шопенгауэр. Адамдын өңүнөн, адамдын оозунан чыккан сөздөрдөн көп нерселер көрүнөт. Кызыгы, ал ооздон чыккан сөздөр тек адамдын идеясы гана болсо, ал өңдөн ошол идеянын маңызы билинип калат дегени да, адамдын ички дүйнөсү менен сырткы өңү тең адамдыкты көрсөткөн көзгү экенин ырастап турат. Кыргыз сынчылыгы адам таануу дүйнөлүк желебоонун ичинде акыл менен өңгө тең көз салып, адамды сынга толтурган. Көрсөтсөк, Манас Жубай Каныкей атасы Жакып келиндикке сынаганда, Сани Рабига кыз экен, сапсулуунун өзү экен, жыла сүйлөп шың кетип, акыл толгон кези экен, 41 кыздын ичинен артык турат жылдызы. Кошой Олуяда Каныкейге сын көз салып, сапсулуунун өзү экен, жеткири акыл ойлогон, тереңдик жайы бар экен дейт. Ал таанылуу жеренче чечен уулуна акыл кара чачты келиндикке тандаганда, анын өңү, аракети, суроого жооп берген сөзү, эстүүлүгү сыяктуулардын сынга толтуруп келиндикке тандаган. Ал кийин акыл кара чач болуп чыга келген. Ушундай сынга толтуруу качанда ички сырткы сын туташ каралып келген. Кармыштегин Макеле Көмүрбай уулу. Кыргыз сынчылык жана көчөт маданияты.